Кечки саат 7-лерге карата Бишкектеги травматология жана ортопедия борборуна жаратылган 5 адам келип түшкөн. Бул туурасында Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат кызматы билдирген. Министрлик белгилегендей, келип түшкөн жарандардын 4-өө күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери болсо, бирөө катардагы жаран. Күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери октон жаракат алышкан. Ал эми катардагы жаран кулак тундуруучу гранатадан жабыр тарткан. Баарынын абалы туруктуу. Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин мааракелик жыйынына катышуу үчүн кечээ Кыргызстанга иш сапары менен келди. Тамчы айылында Ысык көл эл аралык аэропортунан премьер-министрди Кыргызстандын вице-премьер-министри Замирбек Аскаров тосуп алды. Сапардын жүрүшүндө Аскар Маминди Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков кабыл алат. Белгилей кетсек, Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын катышуусундагы Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйыны бүгүн Ысык көл облусунун Чолпон Ата шаарында өтмөкчү. Алай районунда кооптуу аймакта жашаган 88 үй бүлө көчпөй жатканы үчүн иши сотко өттү. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Алай району боюнча бөлүмүнүн башчысы Жумабай Калдыбаев билдирди. Анын айтымында учурда көчүрүүгө зарыл болгон 380 үй бар. Район боюнча буга чейин 720 үй бар болчу. Андан 380 үй көчүрүүгө зарыл болуп эсептелинет. 84 үйдүн ээси мамлекеттен эч нерсе албагандар. 296 үйдүн ээси мамлекеттен сууда менен жер алышкан, бирок көчпөй жатышат. Жалпы көчпөй жаткан 88 үйдүн ээси сотко берилип, 51 үйдүн ээсини Алай райондук соту тарабынан көчүрүлсүн деген чечим чыккан. 9 үй бүлөнүн ээсин кайрадан сотко бердик деп билдирди Калдыбаев. Ош шаарындагы көчөлөрдө жөө жүргүнчүлөр өтүүчү тилкелер боелуп жатат. Бул туурасында шаардык мэрия билдирди. Маалыматка караганда, шаардын Курманжандатка 8 март Кыргызстан, Ленин, Гапар Айтиев, Абдыкадыров, Монуев көчөлөрүндөгү тилкелер боелууда. Элге ыңгайсыздык жаралбашы үчүн иштер түнкүсүн аткарылып жатат. Аталган жумуштар августтун аягына чейин бүткөрүлөт. Тажикстан бийлиги Курманайтта ысырапкорчулукка жол бергендер жазалана тургандыгын эскертти. Кең дасторкон жайгандарга $500 чейин айыппул салынат. Тажикстанда Курманайт 11 августта белгиленет. Дин иштери жана улуттук салт-санааны жөнгө салуу комитети Курманайт учурунда комитеттин кызматкерлери өлкөнүн бир катар аймактарында рейд жүргүзүп, эл жайган дасторконду текшерерин билдирди. Комитет өкүлдөрү майрам учурунда чакан дасторкон даярдоого кеңеш берди. Тасмалга экзотикалык жемиштер эмес, жергиликтүү даамдар, үйдө бышырылган таттуу токочтор коюлушу керек. 2 жыл мурун Тажикстан парламенти салттарды, салтанаттарды, ырым-жырымдарды жөнгө салуу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизген. Анда айт жана Курманайт майрамдары учурунда ысырапкорчулукка жол берүүгө тыюу салынган.